Саламатсыңарбы балдар? Бүгүнкү темабыз ак эмгектин наны таттуу, жалкоонун жаны таттуу. Кумурска менен жалкоо. Бар экен, жок экен. Ач экен, ток экен. Илгери бир жаталак деген жалкоо адам жашаган экен. Аялы аны бир ишке жумшаса эле, Кудайдын күнү кумдан көп, эртең бүтүрөм деп, көлөкө жерге көмкөрөсүнөн, салкын жерге чалкасынан жатып алып, уйку соонун ортосунда күнүн өткөрөт. Ошондой күндөрдүн биринде эмне кылаарын билбей, эч нерсеге көөнү чаппай зеригип жатып, ары бери чуркап жүргөн кумурскалардын биринин жолун сөөмөйү менен тосуп: «Эй кумурска, эмнеге башың чоң?» дейт. «Ал башымда акыл, идирек бар», дейт кумурска, жалкоонун жолун тоскон сөөмөйүн аш баратып. «А эмнеге белиң ичке?» дейт кайра жолун тосуп. «Кубат менен чыдам бар», дейт экен сөөмөйдү айланып баратып. «Буттарың неге тартагай?» дегенне: «Күн менен жарышам, өмүр менен жарышам», дептир да өз сапарын улантып кете баштайт. Кумурсканын табыш мактатып берген жообун жакшы түшүнө бербеген жалкоо аны кармап: «Эй, таң заарынан күн батканга чейин бир тыным албаган макулук, айланаңды карачы. Жер бетине канча чөп чыкса, сен үчүн ошончо көлөкө. Бир жалбырактын түбүнө жатып алып эс ала бербейсиңби?» дейт. «Күн эс алмайынча мен да эс албайм», дейт кумурска, жалкоонун алаканында ары бери чуркап. Жер бетинде чөптөй калың дарак өссө, мен көлөкө издеп убара болбой жатып алып, жыргап гана эс ала бермекмин», дейт жалкоо кыялданып. «Жата берүү эс алуу эмес», дейт кумурска. «Ал өмүрдү текке кетирүү». «Деги издегениң эмне?» «Издегеним жашоонун маңызы менен сырлары», деп жалкоонун колунан секирген бойдон жерге түшөт. Жалкоо таң калат. Бул кумурскалар акыл менен идиректе, кубат менен чыдамды кайдан алат? Күн менен жарышып, жашоонун кайсы сырларын издейт экен? Сурайынчы, дейт да көрүнгөн чөптүн түбүн аңтарып, кумурсканы издейт. Таппайт. Кумурсканы таба албай чоң иш жасагансып, көл шалтер дейт. Акыры аны таап: «Кумурска бай, сени издей берип аябай чарчадым. Жанагы өзүң айткан акыл идиректи, кубат менен чыдамды каяктан аласың? Күн менен кошо жарышып, жашоонун кайсы маңызы менен кайсы сырларын издейсиң?» дейт. «Аны сенин жаныңда отуруп алып түшүндүрө албайм. Чындап билгиң келсе, мени менен кошо жүр», дейт кумурска. Жалкоо макул болуп, 9 айлык баладай 4 аяктап жөрмөлөп, ээрчип жөнөйт. Кумурска алдынан жолуккан ар бир чөпкө токтоп: «Биз мына ушу чөптү кубат чөп дейбиз. Ал жазалды менен эң эрте чыкчу чөп. 15 күндө эле бышат. Кышы менен чээнде жатып алсыраган курт кумурска анын уругун жесе кубат алат. Ал эми бул чөптү жыпар чөп дейбиз. Мунун жыты эле 40 ооруга эм болот. Бул болсо сүт чөп. Анын уругу жумшак жана даамдуу келип, жумурткадан жаңы чыккан чимелилерге жагымдуу тамак. А бул калдайган чоң жалбыракты соргок дейбиз, себеби сууга тойбойт. Жамгырдын суусун калдайган жалбырактар менен тосуп алып, өз тамырына куя берет. Өзү өскөн жерге башка чөптү өстүрбөйт. Анткени менен мунун да пайдасы чоң. Мунун сөңгөгүндө дайыма суу көп болгондуктан, кургакчыл айларда биз суусунубузду ушул соргоктон кандырабыз. Эми мына булар жөнүндө айтсам, бул тамак чөп, мунусу кышкы чөп, тиги мээр чөп, деп ар бир чөптүн өзүнө жараша мүнөзүн, daарлык касиеттерин айтып отурат. Ошентип жүрүп, жаталак жалкоо күндүн кандай өткөнүн да байкабай калат. Бир маалда кумурска: «Мына, күн да уясына кирди. Биз да эми эс алалы. Эгер кааласаң эртең дагы кел. Бүгүнкү саякат маегибизди улантабыз», деп тамак чөптүн уругунан бирди көтөрүп, уясына кетет. Жалкоо ордунан туруп, кумурска экөө саякат кылган жерди караса, болгону бир чарчы гана жер экен. Ал айланасына көз чаптырып, бир чарчы жерде жашоонун ушунча кызык сырлары бар болсо, жер бетинде дагы канча сыр болду экен деген ой менен үйүнө келет. Түн жарымына чейин уктабай жатып,
өмүрдө биринчи жолу таң заардан ойгонуп кумурскага келет. Ошол күндөн баштап кумурска менен жаталак жалкоо ынак дос болуп калышат. Кумурска менен 40 күн бирге жүрөт. Кумурска ал күндөрү жалаң эле чөптөрдүн түрлөрү эмес, жердин кыртышы, жамгырдын качан жаап жаабасын, курт кумурскалардын пайда зыяндары тууралуу да айтат. 40 күндөн кийин жалкоонун башында да акыл идирек пайда болуп, дардайган курсагы тартылып, белине чыдам менен кубат орноп, солдоюп жатчу буттары күн менен кошо жарышка чыгып, күн дем алмайынча, өзү да дем албай көчө тегип, бак тигип, кумурска досунан үйрөнгөн дары чөптөрдү жыйнап, сыркоо адамдарды айыктырып, мурдагы жаталак жалкоо аты калып, багбан табып атка конуп, эл урматтаган кадыр барктуу адам болуп калган экен. Мына балдар, эмгегиң катуу болсо, жегениң таттуу болот.